Москва шаарындагы Мончодо спецназардан таяк жеген мигранттар эсиңизде болсо керек, ушул тууралуу бир нече адамдарга кылмыш иши козголду. Жытына чыдай албайсың, Бишкектин четинде чочко жыттанып жатат деп жарандар нааразы болушууда. Ошто өтө каттуу сел жүрүп, жолду сел жууп кеткенин көрүүгө болот. Өз ажалы менен каза болдубу же болбосо аны өлтүрүп коюштуу айтор белгисиз. Москвада зордуктоого шектелип кармалган мигрант каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койду. Караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Москва Бодорос мончосундагы кармоолор боюнча иш козгоду. Орусиядагы кыргызстандыктар сабалган Бодорос мончосунун башкаруучусуна жана 2 адамга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк өзүнүн телеграм каналы аркылуу билдирди. Мыйзамга жат иш шаардын полициясы жана ФСБнын жана Улуттук гвардиянын бөлүмдөрү менен биргеликте табылды. 3 шектүү Москванын Тимирязев районундагы четтен келген такси айдоочуларга кызмат көргөзгөн уюмдун ишине колдоо көрсөткөн. Рейд учуруна полиция өндүрүштүн ичинде тиешелүү документтери жок иштеген жана жашаган чет элдиктерди кармап, алар өлкөдө жүрүү эрежесин бузганы аныкталды. Полиция мигранттарга карата Орусия Федерациясынын административдик мыйзам бузуу кодексинин 8-беренеси менен акт түзгөн. Ага ылайык кайып пул салуу жана өлкөдөн чыгаруу каралган. Орусиянын кылмыш кодексинин 1-беренеси менен 2 адам камакка, Мончодо иштеткен аял үй камагына алынды. Союлган чочколордун ичеги карындары сасып айылды каптап жатат. Бишкек шаарынын четинде жайгашкан биримдик Кут айылынын тургундары союлган чочколордун калдыктарынын туура эмес ташталышына байланыштуу тынчсызданууларын билдиришти. Соц тармактарда тараган маалыматтарга ылайык, айылдын жанындагы сарайлардын биринде чочколор союлуп, алардын ичеги карындарын унаа менен алып келип, ошол эле сарайдын жанындагы чуңкурга ташталып жатканын айтышкан. Айыл тургундарынын айтымында чочконун ичеги карындары күн өткөн сайын чирип, сасыган жыты шамал менен айылга тарап, жашоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Бул жагдайга байланыштуу тиешелүү органдардан текшерүү жүргүзүп, санитардык талаптардын сакталышын камсыздоосун талап кылышууда. Assalamu alaikum tуугандар. Моуну көрдүңөрбү мына? Сашкан чочколору. Моун иштебей калды, жапты дебеди беле. Жаппай эле иштеп атат. Моун ичинде отурат чочко. Чочконун карындары. Кечинде аябай сасып жыт келди. Атайын чыгып карадым. Азыр келип карап атам. Алып келип, өзүнүн сарайы болсо, мына жанында турат. Поля менен келип туруп эле, трактор менен келип туруп эле төгүп кеткен. Бул жакта болсо мынакей Бишкек шаарына караштуу Восток айылы. Бул жакта жол салынып атат. Бул жер болсо мынакей биримдик Кут айылы. Бул жакта да 2000ге жакын үй бар. Бул жакта Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Ошто сел жүрүп, жолдун 70 метри чөгүп кетти. Бүгүн 20 апрель күнү Кара Суу районунун Папан айыл аймагында Актерек Папан Кожекелин автожолунун 11-чакырымында тынымсыз жааган жамгырдын кесепетинен жолдун болжол менен 70 метр аралыгы чөгүп кеткен. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Натыйжада жол каттамы толугу менен үзүлгүлтүккө учураган. Учурда жеринде өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн Кыргыз автожол түштүк номер 21 жол эксплуатациялоо ишканасынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иш алып барууда. Жол каттамын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жол бүгүн кечке чейин толугу менен ачылат деп жазылат маалыматта. Туугандар, салам алейкум. Кимдин иши болсо, нары карап сала бересиздер. Папаңга жетип коем же? Ооба, ошону папаңга жетип коюм деп турам. Нерде? Жол түшүп калыптыр. Пешком болсо болот. Bu yoqqa jiyam bilan traktor hiç böyle
Uyning yerine ne oldu gene? Şunu aytam da. Düşüp kalıptır. AQShda Трамптын саясатына каршы масштабтуу нааразычылык акциялары өттү. AQShнын бир нече ири шаарларында Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд жана Бостондо миңдеген адамдар көчөгө чыгып, Дональд Трамптын администрациясынын демократиялык баалуулуктарга жана Конституцияга каршы иш алып барууда деп айыпташты. 50.501 деген ураан алдында өткөн бул масштабтуу акциялар AQShнын эгемендүүлүк согушунун 250 жылдыгына туш келди. Массачусетс штатындагы демонстрацияда 1775-жылы 9 апрелде башталган тарыхый дүнөгө жаңырык окта эскерилди. Нааразычылык акциялары ар түрдүү форматта өтүп, Манхэттенде марш, ак үй алдына митинг жана башка региондордо символикалык иш-чаралар уюштурулду. Сальвадордогу шайтан камчы ырымы элди таң калтырды. Видеодо кызыл кийим кийген эркектер жакшылык менен жамандыктын түбөлүк күрөшүн символдоштуруп, күнөөлүүлөрү үчүн адамдарды жазалашат. Салтанат массалык түрдө башталып, шаардын көчөлөрүндө массалык камчылоо менен аяктайт. Бул адамдарды күнөөлөрүнөн арылтуу максатында деп айтылат маалыматта. Айрым булактарда кээ бирлери бул күндөрү өздөрүнүн күнөөлөрүнөн арылуу максатында өздөрүн канжалата камчылашары айтылат. Москвада зордуктоого чектелип кырмалган мигрант каза болду. Москванын түштүк батышында унаада жүргүнчү аялга сексуалдык зомбулук жасаган деп шектелген таксист тергөө абагынан ооруканага жеткирилип, андан кийин каза болду. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы укук коргоо органдарына таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык 2024-жылдын сентябрь айында Москванын түштүк батыш тарабында унаада аялды зордуктаган деп Орто Азиядан барып таксист болуп иштеп жүргөн жаран кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча окуя 2024-жылдын 1-сентябрында болгон. Анда шектүү Знаменский Садки көчөсүндө унаада отурган аялды күч менен зордуктаган. Кармалгандан кийин ал убактылуу кырмоочу жайга киргизилген. РИА Новости жазгандай, кармалган Хусанбай Тучиев СИЗОдон Москвадагы клиникалардын бирине оор абалда түшкөн. 24-март күнү эртең менен ал каза болгон. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат деп жазылган аталган агенттик. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.